Salkın tör jaylo жүргөнүң эриктим жылкыңа кайтарып кайдасыңа келчи сүйгөнүм. Аида Эгембердиеваны айыл эли таланттуу ырчы, тамада, мугалим катары таанышат. Ал чыгармачылык дүйнөгө бала кезинен бери аралашып келген. Кийин Токтогул Сатылганов атында Улуттук филармониянын алдындагы эстрадалык студияда фольклор бөлүмүндө билим алган. Аида эжей таланттын ата-энесинен берилгенин айтат. Өзүмдүн атам дагы комуз чертип ырдаган киши болчу. Апам дагы жакшы ырдайт эле, мүмкүн ошол кишилерден деп ойлойм да. Аида Эгембердиева 22 жылдан бери Нарын районуна караштуу Түгөл Улуусбек атындагы орто мектебинде эмгектенип келет. Ал өзүнүн чыгармачылык талантын окуучуларга арнап, жаш таланттар иримин иштетип келет. Эң негизгиси иримдер менен иш алып барам. Иримдер менен ыр кружогу бар, би кружогу бар, ошондой эле комуз кружогу, манас айтуу боюнча дагы кружок иримдерди алып барам. Ошол иримдер аркылуу мен өзүмдүн чыгармамда өзүмдөгү болгон нерселерди балдарга дагы жеткирүү, таланттуу окуучуларды алып чыгуу менен иш аракеттерди жасап келем. Иримде Аида эжей ар бир окуучунун шык жөндөмүнө ылайык иш алып барат. Ар бир окуучуга колдоо көрсөтүп, талантын ачууга жардам берет. Ыр иримине, би иримине 2 жылдан бери катышып келем. Биздин үй бүлөбүздө бүт бардыгы ырчылыкты каалаган. Анан мен дагы ырчылыкты каалап, ошон үчүн эң атактуу ырчы болгум келген. Аида эже экөөбүздүн мамилебиз аябай жакын. Анткени мени көп колдоп жүрөт. Айыл жергесинде Аида эжейдин чыгармачылыгын баалаган айыл эли ага тойлорду алып барууну, жар айтууну сунуштап келишет. Тамадалык боюнча деле иш 1-2 жолу сунуш түшүп, баягы үйдөгү тойлордон тамадалык кылгам. Анан негизгиси айыл жергесинде айрым учурларда кыз узатуу, келин баягы келгендеги жар айтып берүү деген сыяктуу кызматтарды көрсөтүп жүрөм. Аида Эгембердиева жолдошу менен бирге 5 баланы тарбиялап өстүрүүдө. Анын чыгармачылык жолун кичүү баласы Бакты өлөт улантып келет. Чыгармачылыгымды жолдогондордон эми мен эң кичүү балам азыр манас айтууга кызыгып келет. Манас айтууда дагы аябай кырааты менен айтканга кызыгып жүрөт. Аида Эгембердиеванын эмгегин баалаган ирим окуучулары көз мончогум аттуу ырын студияда жаздырып элге тартуулашкан. Буга чейин ырларды жаздырып келдим. Менин мурунку бүтүрүп кеткен окуучуларым тарабынан, ошолордун колдоосу тарабында ыр жаздырып келгем. Көз мончогум деген. Акылай Алмазбекова, Узбекстан медиа.